Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о винительном падеже. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз винительный падеж жөнүндө сүйлөшөбүз. Винительный падеж кого, что, кимди, эмнени деген суроолорго жооп берет. Көңүл буруңуздар. Бул жерде өткөнкү сабактарда айтылгандай родительный падеждагы кого деген суроого жооп берген. Эми муну чаташтырбаңыздар. Бул родительный падеж эмес. Мисалы мына көрүп көрөлүчү. Родительный падежде машина кого? Машина друга. Досумдун машинасы болгон. А винительный падежде кого деген суроого вижу друга, досумду деп жооп берет экенбиз. Досумду көрүп турам, вижу друга. Кимди көрүп турам? Досумду. А бул жерде досумдун экен. Суроолор окшош болгону менен мааниси ар башка. Ошондуктан ушуну түшүнүп алышыбыз керек. Муну алмаштырып алышыбыз керек экен. Винительный падеж получил название от слова вина, күнөө. Винить – күнөөлөө. Значит, винить кого, что. Винительный падеж бул винительный падеждин аты вина деген, күнөө деген сөздөн алынган. Винить деген бул күнөөлөө деген сөз. Демек, кимди, эмнени күнөөлөө. Ошо бул ар бир падеждин аттары айтып тургандай эле бул кандайдыр маанини берет экен да. Раньше этот падеж имел значение причина. Сейчас употребляется в других значениях. Мурда орус тилинде бул себеп деген маанини берсе, азыркы орус тилинде бул башка маанилерде да колдонулат. Винительный падеж без предлога употребляется. Предлогсуз колдонулат экен. Ошондой эле в, на, за, через, под деген предлогдор менен колдонулат экен. Бул в, на, за, через, под деген булардын мааниси ошо кыймыл аракеттин багытын билдирет. Булар дагы эле мисалы в деген на деген бир нерседе деген сөз, бирок айырмалары в ичинде, на үстүндө, за артында, через ошол аркылуу дегенди билгизет, под деген астында. Мисалы көрөлү. Вижу кого? Кимди көрүп турам? Маму, сестру, сына, друга, родственника, героя, его, ее, вас, врача. Кимди көрүп турам? Апамды, эжемди, уулумду, досумду, тууганымды, баатырды, аны, эркек бала жөнүндө айтылып атат, эркек киши жөнүндө. Ее кызды, кыз жөнүндө аны деген сөз. Вас сизди, врачты. Продавца сатуучуну, собаку, итти көрүп турам. Что я вижу? Картину, сүрөттү көрүп турам. Море, деңизди, цветы, гүлдөрдү, небо, асманды, солнце, күндү, книгу, китепти, сообщение, билдирүүнү, руки, колдорду, письмо, катты, еду. Что я вижу? Еду. Эмнени көрүп турам? Тамакты көрүп турам. Ошондой эле выполнить обещание. Эмне кылуу? Эмнени аткаруу? Выполнить бул аткаруу деген сөз, обещание. Выполнить что? Обещание сөзүңдү аткаруу, берген убадаңды аткаруу деген сөз. Ошондой эле мындай да мааниси бар экен. Положить во что? Эмнеге салуу? Во что? Эмненин ичине салуу? Положить во что? В портфель. Эмнеге салуу? Портфельге салуу. Завернуть во что? Оро деген сөз, завернуть. Эмнеге оро? Во что? В бумагу, кагазга оро. Положить на что? Эмнеге коюу? Положить на стол, столго, на кровать, кроватка коюу. Положить подо что? Подо деген предлог билебиз, бул под деген предлогдун бир формасы астында дегенди билгизет. Положить подо что? Эмненин астына коюу? Под портфель.
портфелдин алдына, под подушку, жаздыктын алдына, подушка деген жаздык деген сөз. Под матрас, матрастын алдына. Пройти через что? Өтүү, эмне аркылуу өтүү? Через что? Через мост. Мост көпүрө аркылуу. Прийти через час. 1 сааттан кийин келүү. Сделать за месяц. За деген предлог канча убакыттан кийин дегенди билгизет экен. Ушул мааниде колдонулат. Сделать за месяц 1 айдын ичинде жасоо.